Талас облустук музыкалык драма театрынын чыгармачыл жамааты Борбор калаага гастроль менен келди. Артисттер Токтоболот Абдымомунов атындагы Академиялык драма театрынын сахнасына 4 спектакль алып чыгышты. Семетечи Сейдана спектакли алгачкылардан болуп көрүүчүлөргө тартууланды. Драма Манас Үчүлтигин өз вариантында айткан алгачкы аял Сейдана Молдоки кызы тууралуу. Театрдын өкүлдөрү белгилегендей, бул тарыхый инсандын өмүрү жана чыгармачылыгына арналган биринчи спектакль. Бүгін болса бірінші спектакль Жипар Исабаева менен Бактыгүл Сейитбекованын повесттери негизинде жаралган Элмира Токтомушованын сценарийи боюнча Семетеч Сейдина деген Кыргызстанда кыргыздардан биринчи аялдардын ичинен Манас Семетейди айтып чыккан апабыз жөнүндө баян болмокчу. Эртең Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повесі боюнча спектаклі, андан кейін Гоголдун ревизор спектаклі жаңа вариант, кыргызча варианты менен Назым Мендебаевдин коюусунда, андан кейін белгилүү драматург Жеңишгүл Өзбекованын Күйөөсү атам жана өнөр поздордун концерти менен аяктамакчы.